Kiwi Media. Республика Ата журт фракциясынын мурунку жетекчиси Өмүрбек Бабанов учурда саясий иштерге кийлигишкен жок. Бул тууралуу анын тарапташы парламент депутаты Руслан Казакбаев билдирди. Анын айтымында Бабанов оппозиция менен да, мурунку президент менен да биригүү тууралуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн жок. Ал шайлоодон кийин берген убадасына туруп, бир да саясий иштерге аралашпай жатат. Азыр кээ бир жымыкылар Бабанов мурунку президент менен жана оппозиция өкүлдөрү менен биригиптир деген маалыматтарды таркатышууда. Мунун баары калп. Ал 2017-жылдагы шайлоодон кийин бардык саясий иштерин токтотконун баары билет. Ал сөзүнө туруп эч ким менен биригүүгө барган жок деди. Казакбаевдин айтымында Бабанов өлкө экономикасына пайда алып келе турган проектлердин үстүндө иштеп жатат. Эске салсак, Өмүрбек Бабанов 2017-жылы өткөн президенттик шайлоодо Сооронбай Жээнбековго утулуп калгандан кийин шайлоонун жыйынтыгын тааный тургандыгын айтып, өлкөдөн чыгып кеткен. Ал Жогорку Кеңештеги Республика Ата журт фракциясынын жана Республика партиясынын жетекчилик кызматын өткөрүп берген. Бул акыры Курс сайты. Kiwi Media.